Нурила Култаева Чүй облусунан Өзгөн районуна ротация жолу менен которулуп келген. Ал жарандык иштер боюнча иш алып барат. Айтымында жаңы жерге, жаңы шартка көнүп кетүү бир аз кыйынчылык жаратканы менен бирок кесибин сүйүп иштеген үчүн баарына көнгөн. Мамлекет тарабынан аларга бүт шарттар түзүлүп берилген. Башкысы сот тармагындагы ротация жыйынтыгын берет дешет. Мамлекет тарабынан албетте шарттар түзүлүп берип атат. Квартираларыбыз бул жакта эми баарыбыз батир жалдаганга туура келип атат. Ал мамлекеттик эсептен каржыланып, кайра ошол компенсация төлөнүп берет. Каралып атат. Шарттар жакшы эле десек болот. Нияз Калматов да Талас облусунан которулуп келген. Ал кылмыш жаза боюнча иш алып барат. Айтымында райондо калктын саны көп болгонго жараша иш да көп. 10 майдан тарта Өзгөн райондук сотунда ишин баштаган судья үй бүлөсүнүн баарын алып келип жайгаштырган. Азыркы тапта балдарын мектепке киргизүү аракеттерин көрүп баштаган. Ал эми жумушта түзүлгөн шарттар боюнча да үн катты. Шарттар жакшы эле. Үй бүлөбүздү алып келип алдык, көчүрүп мектептерге сүйлөшүп атабызмы киргизели деп жайгаштыруу боюнча. Ал боюнча үй жай боюнча маселе жок. Кызматтык имаратыбыз авариялык абалда экен. Өзгөн райондук сотунун имараты эски бала бакча болгон экен, илгери курулганда өзүнүн. Андан кийин 2 жылдан бери ушу авариялык абалда деп акты түзүлүп, ремонтко акча бөлүнбөптүр. Ал боюнча жаңы имараттын проектлери түзүлүп, ушу энди жылдан каржылоо болсо курабыз деп атышат. Санариптештин алкагында азыр судьяларга иш бөлүштүрүү онлайн аркылуу гана жүргүзүлгөндүктөн кимге кандай иш түшөрү деле белгисиз. Бардык отурумдар орнотулган видео байкоолор үн жазуучу аппараттар аркылуу жазылып турат. Бул өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык ишке ашкан. Мындай жагдай сот процессин ачык айкындуулук менен өтүүсүн шарттайт дешет. Ротациянын жакшы жагы көпчүлүк жерлерде жергиликтүү соттор иштечү эле, ошол жердин кулундары, ошол жердин тургундары. Алардын албетте тааныштары, туугандары болушу мүмкүн ал жерде. Бул кызыкчылыктардын кагуучусу болуп калышы мүмкүн да. Ошол жагынан алганда туура болду да, негизи ротацияны кылган туура эле экен да. Азыр мыйзамга кирген, зарылчылыкта 5 жылдан ары, болбосо 7 жылга чейин иштей берсе болот, андан ары уже ротация болот да. Бул негизинен туура деп ойлойм да. Өзгөн өлкөнүн аймактарынан жалпы 7 судья ротацияланып келген болсо, алардын 3-өөнү аялдар түзөт. Сот кызматкерлеринин айтымдарында бүгүнкү күндө жаңы жазык, процессуалдык кылмыш жаза кодекси жана укук бузуулары жөнүндө кодекстер кабыл алынган. Мыйзам 2021-жылдын 1-декабрынан тарта күчүнө кирип иштеп баштаган. Анда мурункуларга салыштырмалуу бир топ жеңилдиктер бар. Ал эми сот отурумдарга катышууну каалаган бардык жарандарга кирүүгө уруксат берилет. Бирок мыйзам боюнча кылмыш жаза кодексинин айрым беренелери менен козголгон кылмыш иши жабык түрүндө каралган. Отурумдарга катыша алышпайт. Сот тармагындагы реформанын жыйынтыктарын коомчулук аркылуу да уга башташкан. Оюм коомчулуктан угуп атабыз. Азырына коомчулуктан жарандыктар келип, берден активисттер бар экен, алар келип мындай жакшы ой пикирлерин айтып атат. Өзгөлөр бар деп эле айтып атышат да. Эми биз деле аракетибизди толук жумшап атабыз. Адилеттүүлүктү жүзүгө ашыруу үчүн. Ошонун мындай жакшы жактарын угуп атабыз. Убагында каралып атат процесстер. Мөөнөтүн өткөрбөй карап атышат. Айтсак, Өзгөн районунда сот тармагындагы реформа иштер башталгандан бери 1000ден ашуун соттук отурум өтсө, азырынча сотто утулган тараптын даттануусу негизинде апелляциялык арыз менен облустук соттун кароосуна бир да арыз жөнөтүлө элек. Реформа иштер башталганга чейин бир ишти кароо 6 айга чейин узартылып келген болсо, учурда узагы менен 1 айда жабылып жатат. Бул соттордун айкындуулук менен иш алып бара жаткандыгын түшүндүрөт дешет. Айжаңыл Турду Маматова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.